Казакстандык окумуштуулар суукка чыдамдуу күздүк буудай сортун ойлоп тапты. Чөл деп аталган бул үрүн Улуттук агрардык илимий билим берүү борборунун адистеринин эмгегинин натыйжасы. Эгиндин бул түрү гибридтик сорттордун ичинен жеке тамдоонун натыйжасында алынды. Буудайдын жаңы сорту жогорку түшүмдүү жана тез өсөт. Эң негизгиси үшүккө, ысыкка, кургакчылыкка, ооруларга туруштук бере алат. 1 гектардан 40 центнерге жакын түшүм алынат. Чөл сорту бардык изилдөөлөрдөн жана эксперименттерден ийгиликтүү өтүп патент алган. Өлкөнүн түштүгүндөгү дыйкандар эгин себүүгө киришти. Окумуштуулардын божомолунда күздүк буудай өлкө боюнча жакшы өсөт деп болжолдонуп жатат. Ал тургай туруксуз аба ырайыда тоскоол болбой турганы анык. Бүгүнкү күндө чет элдик дыйкандар ата мекендик окумуштуулардын жаңычылдыгына кызыгуучулук таанытып жатышат. Данный сорт был создан в 2014 году и передан. Чөл аттуу жаңы буудай сортун 2014 жылы алдык. 3 жылдык изилдөөнүн жыйынтыгында 2017 жылы бул үрүн республиканын 3 облусуна эгиле баштады. Жаңы үлгүлөр Алматы, Жамбыл, Түркистан жана Кызыл Орда областтарынан алынды. Это Алматинская область, Жамбульская, Туркестанская и Кызылординская области. Этот сорт имеет... Бул сорт ботаникалык жактан бай жана ар түрдүү. Гастианум гибридтүү түрүнө кирет. Аны жакшы өстүрүү үчүн үзгүлтүксүз суугарып, жер семирткичтер менен байытып туруу зарыл. Мындан тышкары өсүп жетилүү учурунда чачырап кетпестен тез майдаланат.